Биздин түшүнүк боюнча элдин түшүнүгүн мындай бир аз маалымат катары берели. Азыркы жагдай көпчүлүк учурда киловаттар жетпей калып атат, өчүп калып атат светтер. Бунун баары экологиянын таасиринде болгон болуп атат. Сөзсүз түрдө Мамлекетте күнөөлөш керек, күнөөлөбөш керекпи? жок, мындай да. Бул бизде эле эмес. Орто Азия мамлекетинин баарында болуп атат. Бул свет маселеси бүт Орто Азия Бүт Орто Азия мамлекетинде. Мен мисал катары дагы мындайча айтканда, мен кошуна мамлекеттерден биз электр энергия алып атабыз да. Алардын бүгүнкү күндө системасындагы эмне болуп атканын биз беш колдой билебиз. Күнүгө эртең менен биз сүйлөшөбүз. Анткени энергетикалык шакекчедебиз да. Мынчасын бүгүн айтат, мынча мегаватт мен берем, кечинде мынча мегаватт бере албай атам, момундай болуп атат, авариялар көп болуп атат деген сыяктуу нерсе да. Бул биз азыр светти, мен дагы бир жолу так айтып кетейин, биз светти өчүргөн жокпуз. Светти өчүргөн жокпуз эч жерде. Биз только 5 киловатты 3 киловаттка жанагындай эртең менен 2 саат, кечинде 3 саат ограничение кылып коюп атабыз. Ал абонентибиз просто баягы свет өчүп калса эле жок, ал абонент барып биздин инспекторлор да көргөзүп барат. Счетчигин кнопканы басса, тигини сууруп туруп, лишний жана обогревательдер сууруп туруп, кнопканы басса свети бар. Эч кандай эмес. Муну түшүнүү менен кабыл алыш керек. Ооба, түшүнүү менен кабыл. Бул убактылуу. Анан экинчи нерсе, биз экономдогонго сурап атат. Биринчи, мисалы үчүн, мамлекет өзү экономдоп атат. Көрдүңүзбү, кечинде 6-дан. Ошол мамлекет экономдогондон, мисалы, биз 70-80 мегаваттын тегерегинде кубаттуулук, жана ресторандар ондон кийин жабылып атпайбы? Анан бюджеттик мекемелер ошонун баарынан жана уличный освещенияда, жанагындай LED экрандар жөн эле да 12 деген ким көрөт аны, эч ким деле баспайт. Ошонун баары эконом 70-80 мегаватт кубаттуулукту экономдоп алып атабыз. Биз элибизди просто чыгарып атабыз. Анан туура эмес баягы акты деле кара деп көргөндөр ошону чыгарып атат, өчүп калды деп. Андай мен өзүм лично кайсы жерде авария болот, мен мисалы үчүн почтам дайыма ачык, мындайча айтканда, телефонумду эл билет. Мен радио, телевизорго барганда да өзүм телефонумду берем, мен ошону менен кайрылып любой убакта аны ликвидация кылганга, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бүт мүмкүнчүлүк бар. Аварийный запас бар. Жана автотехникаларын өзүңөр көрдүңөр, 300дөн ашык транспорт алып бердик. Керек болсо рейстин начальнигине да служебный машина алып бердик, чтобы оперативно жанагынын баарын бүтүрсүн деп. Чоң рахмат. Суранат элем, просто убактылуу экономдоп коюш керек. Бул жаратылышка, экологияга карата ушундай маселе болуп атат да, мындайча. Түшүнүктүү. Чоң рахмат.